Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн сиздер менен Нарын областык Сагынбай Орозбаков атындагы укуктук экономикалык окуу залы тарабынан даярдалган Мугалим учканга канат, укканга санат аттуу онлайн баяндаманы менен тааныштырмакчымын. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери ардакталып, даңкталып, бийик аброю, кадыр баркы менен билимдин кенчи, тарбиянын булагы болуп келет. Ал педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билген билгичтиги, изденгичтиги, жаш баладай жумшак байоо көңүлү, чыгармачыл кудурети менен келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшаган талбас эмгеги менен кадырлоого, сыйлоого ээ болгон инсан. Мугалим жаш муундун канатын көөлөп, келечегин жаркын кылган, турмуш жолуна таптаган, билимдүүлүктүн үлгүсүн көрсөткөн, ага шыктандырган, жүрөгү кенен, мээримдүү, ата-энедей камкор, баланын жан дүйнөсүн терең тааныган, ага кеңешчи, курбу, биргелешип кыйынчылыкты жеңе билген шериктеш, окуучу өмүр бою сый урматта жүрөгүндө сактай турган асыл инсан. Мугалим билим кенчи, тарбиянын булагы деп бекеринен айтылбаса керек. Ооба, мугалим өнөр ээси, үлгү берер. Мугалим эрктүү адам, баарын жеңер. Шакирттин кыйын таптап өзүнөн да, адамдык сапат артык, жоомарт чебер деп. Ырда айтылгандай, окуучуларга берген акыл насааты, кеп кеңеши, таалим тарбиясы, уюткулуу сөздөрү, терең көрөңгөлүү билими менен турмуш деп аталган улуу ааламга даярдаган эмгегин айтсак болот. Өмүрдөн кийинки эле баалуу байлык акыл менен билим байлыгы. Мына ушул байлыкты жаратуучулар мугалимдер, сиздер. Бала окутуп, билим берүү ар заманда сыймыктуу кесип болуп келген. Мугалим коомдун жана мамлекеттин түркүгү деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени мамлекеттин курамын түзгөн ар бир адамдын дүйнө таанымына алгачкы чыйыр жол салган бул мугалим. Окутуп көптү үйрөткөн, ойлонтуп көркөм сүйлөткөн, адептүү бол деп арубак, айтканы кетпей жүрөктөн деп эң сонун таалим тарбиясын берген инсан бул мугалим. Мугалим курган билим пайдубалына бир эле адамдын тагдыры эмес, бүтүн өлкөнүн тагдыры байланыштуу. Кайсы доор болбосун, билимдин, адеби ахлактын, тарбиянын, маданияттын очогун алып жүрүүчү катары мугалимге өзгөчө баа берилип келет. Мугалим ким? Бул багыттоочу. Мугалим ким? Бул баштоочу. Мээримин жана билимин окуучуга арноочу деп ырда айтылат. Ар нерсенин баштоочусу, келечекти көрө билген, өз баласын унутуп, элдин баласына кам көргөн, эч кимге жаман болбосо экен деп тилеген, жамандын да жакшы болуш үчүн азап жеген мугалим уул баланы тарбиялап жатып, улутту тарбиялайт экен. Кыз баланы тарбиялап жатып, кылымдын жолун чабат экен. Улуттун уул кызы мугалимден тарбиялып адам болот экен. Мына кандай гана салмактуу сөздөр. Демек, адам уулун адам кылган мугалим. Мугалим жашоонун бардык учурларында башкаларга үлгү көрсөткөн, өзгөчө адамдык сапаттарга ээ болгон инсан. Кылымдар бою келе жаткан, даанышмандуулукка негизделген билимди кийинки муунга өткөрүп берүүчү адам. Урматтуу мугалимдер, сиздердин ушул барктуу, баалуу болгон кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер жаралып, аман эсен, ден соолукта аман болуңуздар. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен сиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, урматтуу сыймык кесип ээлери. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Баяндаманы даярдаган Жунусалиева Жумабүбү.